Милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү шаардын түштүк тарабында кароосуз калган имараттын ичинде атышуу болгонун билдирди. Тергөө укчамда окуя болгон жерге тезинен барыңыздар. Жолдош капитан, мен телеген аймактан билдирүү келип тушту. Ушул имараттын ичинде белгисиз адамдын жансыз денеси табылды. Бул жактан. Мына ушул жерде. Эксперт, окуя болгон жерде курчоого алыңыз. Эч кимди билиспеңиз. Участковый опер кызматкери тегеректи отцепление кылып, күбөлөрдү тактап, сурамжылоо иштерин жүргүзүңүздөр. Мен Куприянов Максим, 1991 жылы төрөлгөм. Талас облусунда, Талас шаарында. Учурда Талас облустук ички иштер башкармалыгынын эксперт криминалисти. Өзүм ушул тармакка 2009 жылы келгем. Аскер адамы болуу анын кичинегей кезинен берки кыялы болгон. Кызыгуусунун аркасында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясына тапшырган. Окуу жайды 2014 жылы ийгиликтүү аяктап, азыркы ишине чечкүндүү кадам менен киришкен. Так, 179 2 ок атылган. Ошол окууну бүткөн соң Бакайта райондук ички иштер бөлүмүндө эксперт болуп дайындалып кызматка. Ошол кезден бери ушул кызматта эмгектенем. Өзү эксперт криминалист деген бул оор өзгөчө оор кылмыш болгон жерге, окуя болгон жерге чыгып, өз далил заттарды издеп, табып, фиксация кылып, кылмыш ишин ачышканга жардам берет. Эксперт өзү окуя болгон жерге адис катары катышат. Ошол көз карашы да башка болот эксперттикке. Тартып алынган фото, видео сүрөттөрдү кийин фото таблица түзүлүп, ошол фото таблицалар тергөө кызматына өткөрүлөт. Жана алынган далил заттар тергөөчүлөргө өткөрүлүп берилет. 1 метр 22 сантиметр. Азыр фото таблица жасап өткөзгөйлү тергөөгө. Мындай кырдаалда ар бир кыймыл аракет өзгөчө тактыкты жана кылдаттыкты талап кылат. Өзгөчө оор кылмыш катталган жерде чоң нерседен тарта, адамдын бир тал чачы кийинки кадамды аныктоодо чоң ролду ойнойт. Себеби анын артында бир адамдын тагдыры жана өмүрү турат. Окуя болгон жерден чогултулган далил заттар атайын бөлмөдө кылдаттык менен каралып, аныкталат. Кийин күбөлөрдүн берген маалыматтары жана башка иликтөөлөрдүн негизинде окуяга тийиштиги бар шектүүлөргө түрдүү текшерүүлөр жүргүзүлөт. Бул жолду пистолет Макаров. Маркировкасы окшош. Шектүү адамдан дактилокарта алынат. Үлгүлөр алынат, кол манжа издеринин үлгүлөрү алынып, салыштырууга жатат. Дүйнө жүзүндө канча адам бар болсо дагы, кол манжа издери эч качан окшош болбойт да. Ошондо түздөн түз далил зат катары болот. Ушул адам жана окуя болгон жерге келип жүргөн же ошол жерде болгон деген бизге маалымат берилет да. Албетте азыр жеңил болуп калды. Кол манжа издер боюнча сонда деген базабыз бар. Ошол окуя болгон жеринен алынган кол манжа издерди цифровой форматка өткүзүп,
ошол цифровой формат менен издеген сонун мурда болсо, бизге чейин иштеген эксперттер бардыгы ручной издеп жүрчү. Ушул эле картотекалар болчу. Миңдеген адамды карап чыгыш бул оңой нерсе эмес. Азыркы базага салынган истер болжодо бир процент менен берет, ушул адамга таандык деп. Бирок акыркы кандай болбосун, акыркы чечими адам алат. Бул аябай эле маанилүү чечим десем болот. Анткени бир адамдын тагдыры чечилиши мүмкүн. Оор кылмыш катталгандан кийин эми эксперт криминалисттер үчүн убакыт башкача болот. Кылмышкердин изин суутпай, тез арада кармоодо ар бир секунда салмактуу орунду ээлеген учур башталат. Канчалык эрте чыксак, канчалык өзүбүз даярдыкты көрүп, жумушубузду туура жүргүзсөк, ушул натыйжалуу бизге результат алып келет. Кылмыштын бетин ачуу көп факторлордон көз каранды. Алардын ичинен эң чоң факторлор аба ырайы жана жыл мезгили. Айрым учурда иликтөөгө жардамын тийгизсе, айрым учурда тоскоолдук кылышы мүмкүн. Албетте тоскоолдук болот. Эгерде мисалы үчүн эшикте жаан жаап же кар жаза, көп истер жолчушубуз мүмкүн да. Лай болгон жерде же кар болгон жерде адам баскандан кийин сөзсүз буттун изи калат. Кылмышкерлер арасында ар кандай адамдар бар. Бирок көбүнчө кандай адам болбосун бир жерде жанылат деп айтылат да. Биз эксперттер арасында деги эле бир из калат деп. Эгерде мисалы үчүн аба ырайга байланыштуу карда из калбаса же башка жерде калбаса, башка жерден жанылып сөзсүз из калат да. Адам баскан жеринен, кармаган жеринен из калышы мүмкүн. Ошону колдонуу менен биз кылмышкерди тапсак болот да. Карманыбыз учурда бир уул, бир кыздын камкор атасы. Анын жумуштан чарчаганы үйүнө келип, балдарын кучактаганда дароо басылат. Максим Куприяновго эң алгач дем берген адамдар бул анын үй бүлөсү. Үй бүлөм колдоп берет, мен жакшы эле. Эртемен жумушка узатып, кечинде тозуп алып, бир дагы жаман сөз же жаман ой уккан жокмун үйдөгүлөрдөн. Албетте коркуу сезим баарыбызда болот. Бирок мага билгизбей эле ошол ичинен эле ойлонуп неме жүрүшөт. Скорее всего, это, если я не ошибаюсь, где-то 2010 год в Бишкеке. Он учился, я тоже поступила. Биз жолдошум экөөбүз жаңылышпасак 2010-жылы Бишкек шаарында окуп жүргөн кезде таанышканбыз. Биз башында дос катары сүйлөшүп жүрдүк. Анан 5 жылдай жолугуша баштадык да. 2015-жылы баш коштук. Жолдошумду ар дайым колдоп келем. Себеби бул жумушка келүү үчүн көп окуп маңдай терин жумшаган. Албетте, жумушка кеткенде терең тынчсызданам. Чалуусун күтөм же чыдабаганда өзүм чалам. Көпчүлүк учурда жолдошума жумушунан түнү окумда чалып чакырышат. Ошол заматта эле жолдошум дароо туруп кийинип, үйдөн чыгып жөнөп кетет. Балдар үчүн ал аябай камкор ата. Жумуштан чарчап келсе дагы алар менен ойноп көңүл бөлүүгө убакыт табат. Жолдошум катары мен үчүн андан да сонун. Мээримин төгүп бизди багып келет. Расскажет. Муж вообще хороший. Заботится, обеспечивает, внимание уделяет. Это вкусняшка. На бабулю посмотри. Сюда посмотри. Өзүм жумушум менен сыймыктанам. Талас жергесине пайда келтирүүгө аракет кылып атам. Өзүм ушул жумуш аркылуу кандай болсо дагы болушунча жардам бергенге жумушта ошону аткарууга даярмын. Максим Куприянов сыяктуу эксперт-криминалисттер кылмыш иши катталып, окуя болгон жерде өлүм үстүнөн орун алган көпүрөдө турган сыяктуу. Бирок ал көпүрөнүн ары жагында аны күтүп турган
үй бүлөсү бар. О дүйнөгө нарасылап ойнай кетиптир да. Ошол жерге кармайбы? Койдуңуз ошол месталарга чейин бүт детально эметип алсаңыздар. Кайра бир жолу. Кайсы пришелец. Познакомились и поженились. Сколько лет уже? Нет, еще не поженились. Как надо говорить? Ассаламу алейкум, как ты говоришь? Ну-ка скажи. Алейкум ассалам.